Assalamu alaikum bağbanlar, cüzüm suyucular. Buna bugün men emi cüzümdörümdü bugün açıp başlagan turam hazır. Oşol baştardın astında былтыр күзүндө biz мынакей cüzümdü бул жерге көмгөнбүз. Мына бул жерде мüşөктүн учу чыгып турат. Ошол жерде cüzüm ушул жерде жатат, мына узун болуп ар жакка чейин. Бул топуракты биз капталынан мындай арыкча кылып касып туруп, муну эле бул жака таштап, бул жүзүмдү көмүп койгонбуз. Бул арыкчага азыр как раз бул бизге керек. Себеби дегенде биз удобренияларды ушул арыкка чачабыз. Тамырдагы примерно ушул туштан, балким бул дагы биртке бул жака жылышы мүмкүн. Себеби бул жүзүмдүн түбү мына могу тушта турат. Ушул туштан жарым метр, где-то 70 сантиметр туура болот. Примерно могу тушта болот. Меники бунун жарым метрде эле турат. 70 сантиметр, 80 сантиметр ушул тушта тамыры болот. Тамырдын жанагы суусун соруп питание ала турган тамыры ушул 70 сантиметрлерде болот. 3 жылдыктан кийинкилери. 1-2 жылдыктар анын түбүн тегеретесинде эле болот. Бул чекесинде эле. Ал эми 3 жылдан кийин уже бул жарым метрден кичине өтөт. Ошон үчүн мен бул күзүндө мына бир чети топурак менен бул жакты көмүп атабыз. Арыкча калды, кышы менен жатты. Кар жаады, топтолду, бир чети кар эрип сугарылды. Бир чети азыр мисалы влажности бул өзү керектүү нерсесин өзү соруп алат. Эми бул арыкчага биз азыр удобрение чачабыз. Ар бир түпкө 200 граммдан болот. Мына бул жерде бирөө, анан аркы башында менде бирөө. Бирөөнү бул жака жыккам, бирөөнү ары жака чыгып туруп, экөөнү бир жапкам. 2ден бири болот да. Ошон үчүн аркыга дагы азыр мен бу берки жарымына чейин 200 граммды чачам, аркы жарымына чейин 200 граммды чачып коем. Удобренияны болсо мына мындай кылып баклажкага салып, аны веске ченеп аласыңар. Удобренияны себеп атканда мына ушундай кичинекей таразаңар болсо жакшы. Анан кийин мынакей баклажканы мынтип кесип, ичине мына менде бул диаморфоска ар бир түпкө, жүзүмгө, алмага баарына эле 200 грамм, кээ биринде 250 граммдан себишет, андан ашырбаш керек. 200 грамм сепкен негизи жакшыраак. 200 граммды кантип ченейбиз? Баклажканы мына мен ченеп алгам, бу жерде -10 деп турат. Тараны ошо чыгарып койдум. Анан кийин мына койгондо мына 204 грамм ченеп алсаңар болот. Бир жолу ушинтип тартып аласыңар. Ар бир удобрение, ар бир нерсе өзүнүн веси бар. Бирөө оор отурат, бирөө жеңил отурат. Ошон үчүн башында ар бирин бирден тартып аласыңар. 200 грамм эсептеп туруп сепкениңер жакшыраак. Өтө көп себип жиберсеңер зыян болот, андан көрө азыраак себилгени кичине жакшыраак. Ошон үчүн мына ушундай кылып веске тартып алып, анан кийинкисинде ошол өлчөмдү ченеп аласыңар дагы, мына кайсы жерден болуп турат. Ошол челем менен эле сузуп алып себе бергениңер. Каждый раз келип веске тартып жүрбөй деген. Ушундай кылып баклажканы жазып алсаңар. Бул баклажка болсо жанагы эле легенда суусунун 0,5, мына кемеринде 0,5 деп жазылып турат. Ошол 0,5 деле мына почти могу этикетканын баш жагынан ушул жерге чейин алып келсеңер туура болот экен 200 грамм. Бул диаморфоскага. Башка удобренияларга ар бирин бирден тарткыла. Жана мен айтып кеткендей, ар биринин өзүнүн веси ар бөлөкчө болот. Ошон үчүн ар бирин бирден баш жагын ушинтип тартып, метке кылып аласыңар. Ушунча болсо 200 грамм экен дейсиңер да. Каждый раз тартып жүрбөй, бир ченеп алып эле ар бир түпкө ошол 200 граммдан салсаңар, жакшы болот. 2 капталына 100 граммдан 2ге бөлүп, бир жагына 100 грамм, бир жагына 100 грамм кылып сеп койсоңор, андан жакшы болот. Ар бир түптүн где-то бир жарым метр түптүн өзүнөн кичине алысыраак сепкениңер жакшыраак. Веске ченеп аласыңар да, анан кийин аны мына бул жерде 200 грамм бар. Мен азыр мына
жарымына чейин эле 200 грамды жарымына чейин кылам. Бул диамофоска деп коет. Эми мына бул жака удобрение мына чачылдыбы? Эми аркыны ачып аткандагы топуракты кайра мунун ордуна толтуруп, ошондо бул удобрение бул астында калып кетет дагы. Удобрение наоборот ушул жерден өзү иштеп баштайт. Мынакей. Ошон үчүн арыкты бул жерден алып күзүндө тияка көмөсүңөр, жазында болсо ал арык топуракты кайра арыктын өзүнө удобрениеден чачып туруп, анан кийин бул жака толтуруп койсоңор. Ошол менен ол бири-бири менен эметет. Бир чети удобренияга дагы атайлап өзүнчө бир яма касып жүрбөйсүңөр. Эми көмүлбөй кышы менен сыртта жаткан жүзүмдөргө анан ошол бир 70 сантиметр эсептеп туруп, 3 жылдыктан чоңдоруна гана 3 жылдыкка чейинкилер ал бир 20-30 сантиметрден сепсеңер болот. Андан кийинкилерин ошол бир 70 сантиметр, 80 сантиметрде яма касып, анан мынакей мындай бир баклашка жана ченеп алып веске алып келип чачып койсоңор. Мен азыр мынакей диамофоска чачып атам. Бу жерде фосфору да бар, азоту азыраак, көбүнчөсү фосфор менен калий бар. Азот азыраак. Азотту кийин беребиз. Бул минеральный. Анан менде азыр биогумус жок. Ошон үчүн биогумустун ордуна мен ушул минеральный удобренияны колдоном. Негизи айтышат 250 граммдан себиш керек дейт. Мен андан азыраак 200 гана грамм себем. Себеби 250дөн дагы көбүрөөк. Негизи любой удобренияны көп сепкенде өтө зыян болуп калат. Ошон үчүн аз-аздан сепкен бул жакшыраак. Ошон үчүн 150-200 грамм сеп койсоңор бир түпкө бул жакшысы. Ошон үчүн мынакей азыр септим. Азыр экинчи жарымына дагы себем дагы. Анан бул жерде топурактарды акырын бул арыкчаны толтурсам, удобрение астында калып кетет, жүзүмдөрүм ачылат. Мынакей бул жерде мүшөктөр чыгып турат, көрүнүп турат. Акырын эле мүшөктү тартып бер жака топуракты чүрүп коем. Ачылганда да оңой ачылат. Күзүндө тартып кандай жылуулап көмүштү тарткам. Аны өйдө жакта сылкасы бар. Ошол сылкадан көрүп алсаңар болот. Мынакей ачып бүттүк. Жанагы арыкчабыз мына ушул түштө эле. Ар жакта жүзүмдү ачып топурагын арыкка салдык дагы. Бул жар түстөлүп калды мынакей. Удобрение да астында калды. Жүзүмдөрүбүз мына ачылды буюрса. Чекесинен ачып баштадык. Мынакей. Жана былтыр мен айткан элем, бул жүзүмдү бияка жаткырабыз да бул жерге чейин өстүрөбүз. Мына жерин рукава деп коет. Анан бул биринчи зымдан, мына бул биринчи зымдан бияка жаткырылат. Экинчиси ар жактан мына бияка кыйшайып өстүрүлдү. Ал келет дагы, ал дагы ошо бир жерден кошулат биринчи зымга. Анан ал бул тарабын өсөт. Ушул оңой. Мына жазында дагы мына жаткырып туруп көмгөдө да удобный болду. Эми ачып туруп илип койсо дагы оңой болот. Ары бүктөп, бери бүктөп сындырып албайсыңар. Бардыгы жакшы турат. Аркы жакта дагы биз мына бирөөнү оңго жыгып жаткырганбыз, бирөөсүн солго жыгып жаткырганбыз, экөөнү эки жака. Анан бул четки биз муну бул жакка кылганбыз. Изгип петлей деп коет. Биз сол жактасын алып барып туруп, бул жерден кайра бул жакка мындайынан ийип коебуз. Бул болсо эми жүзүм жапкан мүшөктөрүм илип койдум. Буларда кургатып туруп, анан чогултуп бир жерге кайра коюп коебуз. Күзүндө кайра ошол эле мүшөктөр менен кайра үстүнөн жаап коебуз. Мынакей почкалардын баардыгы жакшы, Кудай буюрса, мына баары эле живой, мына живой турат. Буюрса жакын күндөрү ойгонот. Меники бул эмне үчүн капкара болуп турат деп ойлошоңор мүмкүн. Мен муну күзүндө
жылуулап жаап атканда железный купорос менен чачып, 1-2 мурун чачып, кургагандан кийин анан жаткырып жылуулап жаап койгонбуз. Ошого железный купоростон ушундай болуп кичине карайып калат. Кээ бири анча карайбайт, кээ бири мына ушундай болуп караят. Сырты карайып калат, бирок ал эч нерсе коркунуч тудурбайт бизге. Бизге самый главный почкалары өлбөсө болду. Андай эмесе биздин каналыбызга подписаться басып катталып коюңуздар. Жана жакшылыкта башкалар менен да бөлүшүп коюңуздар. Дагы кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.